Саламатсыздарбы биздин урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каттоолучулар. Бүгүн биз Москва шаарында жарандык активист жана спортсмен өзүбүздүн жердешибиз менен жолугуп, бир аз маалымат алалык деп чечтик. Бекзат Жусупов. Салам алейкум, Бекзат. Кайсы жактын кулуну болосуң? Москвага качан келдиң? Эмне иш менен элексиң? Ошо тууралуу бир аз кененирээк маалымат берсең бизге биринчи. Алейкум ассалам. Жакшы удага жүрүп бара жакшы. Москвага негизи мен 2015 келгенмин. 6 жыл болуп калды азыр. Келгенден бери мен ресторанда иштейм, официантмын. Ошолдон бери эч өзгөрүш болгон жок. Ошондой эле жумуштан сырткары мен спорт менен алектенем. Өзүм убагында спорт зал ачып, спорт клуб ачып, аракет кылып көрдүк. Кудайга шүгүр баары жакшы турнирлер өткөздүк. Ошо мындай айтканда өзгөчө бир чоң жумуштардын бири деп ойлойм өзүмчү. Спорт зал ачыш, кичине бир аз тренировка кылыш. Ошо. Анан активист боюнча негизинен мен Москвага келгенден бери оюмда Кыргызстан, кыргыздар, өзүнүн мекендештери, өзүнүн жердештерим айтканда ошолордун мындай кыйналганын көрүп, мындай ошол немелер көргөндө көзүмдү жумуп тура албайм. Сөзсүз айтам. Чыгып мындай болот, неге мындай деп мен мындай ойлогон нерсемди, билгим келген нерсени айтып, сурап, ушинтип неме чыгарган себеби мени ошо жарандык активист деп элдер таанып калыптыр. Ошо. Жакшы, канча бир туугансың, кайсы жерден болосуң, ата-энең эмне иш кылат, өзүң мындай үй бүлөң тууралуу бир аз маалымат берсең. Өзүм Кыргызстандын Ош областынын Өзгөн районунан болом. Үй бүлөмдө 4 бир тууган жалаң балдар, футбольный команданы айтканда. Атам афганист, согуштун ардагери. Апам үйдө тамак хозяйка деп койсом болот. Ошо, атам азыр пенсияда. Апам деле пенсияда. Сен азыр официант болуп жүрөсүң, спортко да аралашып жүрөсүң, спорт тармагында да жакшы жетишкендиктериң бар сенин. Анан жарандык активист болуп дагы элдин көйгөйлөрүн, мигранттардын проблемаларын чечип жүрөсүң. Ошолордун арасында мисалы эң азыркы турган, чечилбей турган көйгөй кайсы сенин көз карашың боюнча? Эң чечилбей турган көйгөй бул азыр биздин Кыргызстандын таланттуу жаштары башка мамлекеттерге кетип калганын кайра алып келиш эң чоң көйгөй болуп турат да ошо. Мисалы мен билишим боюнча сенин Кыргызстандагы азыркы шайлоого аттанып жаткан партиялардын бири экөө сени чакырган иштеп бергенге сен алардан баш тарткансың. Эмне себептен баш тарттың жана кайсы партиялар чакырды, кайсы партияга сен азыр өзүңдүн добушуңду бермексиң эгерде Кыргызстанда болгондо? Мындай да, мен чакырылган партиялардын аттарын атабай эле коеюн, бирок мен чындап чакырышкан. Мен отказ берген себеби бир-эки партия алар чындыгында эски партияларды атын өзгөртүп эле кайра жаңылап эле чакырып атат. Ошондой эле алардын ой максатын мен билем. Алар болгону мен барсам болгону агитация кылып берем дагы. Ошо элге акча берип, анан кайра добуш сатып алып, алардын эми акча көп экен, эл сатып алат экен да. Бирок баарына отказ бербедим. Бир партия бар, биздин эл деген, бул Аскар Алмазович алып барат, Болот Ибраимов менен. Мен отказ бербедим дагы, аларга айттым, мен чындыгында сиздердин партияңыздар, саясий партиясы жаштардан турат экен. Чакырды, чогуу иштейбиз, эл үчүн, мекен үчүн деп жазды. Мен ушунчалык жазганда таң калдым, себеби дегенде эл үчүн, мекен үчүн иштейбиз, мамлекетти өнүктүрөбүз деп мындай мага башка партия жазган жок да. Келсең ушундай кылабыз, акча беребиз, агитация кылабыз, ушинтип койду да. Көрдүм ушу Кудай буйруса эл үчүн иштеп берет деген ойдочу. Ошол үчүн мен чын жүрөктөн мен өзүм жаш болгон себеби ошолордун жаш партиясын колдоп атам да. Жаштарга жол ачык, Кудай буйрсачы, эми колдоп, бизди эми жаштар колдошубуз керек да. Мен оюмча азыр Москванын бардыгы дебейм, бирок көпчүлүгү, мына Кудай буйрса көпчүлүгү ошо биздин эл саясий партиясы, Аскар Алмазович жаштардан келип атпайбы, волонтер убагында волонтер болуп жүргөн буларчы. Дружинниктерди дагы ушулар кылып митингдечи, атайын шаарды сактап калган көп жаштар тааныйт да.
көп жаштар ошону колдойт, кудай буюрсачы. Мына Москвада биз өкүнүчкө карай Москвада добуш бере албайт экенбиз. Эгер добуш бергенде Москвада мына мен биринчи кудай менен кошулуп көптөгөн жаштар барып добуш бермекпиз. Ошо биздин эл саясий партияны мен колдойм. Жана азыр эми мына туугандар барып достор номер 3 саясий партияны барып добушуңар бериле деген болсо, бул эми агитация катары болуп калат да. Өзүңөр оюңар бар? Менин биздин канал сен экөөбүз алып бараткан азыр долбоор эч кимге көз карандысыз. Ошондуктан мен ачык айта алам, мен агитация кылсам дагы мен мыйзам бузганга кирбейм. Себеп дегенде мен өзүмө өзүм жооп берем. Ошон үчүн бул жактан болот. Агитация кылсак деле болот. Бирөөнү жакшы деп айтсак деле, жаман деп айтсак деле, это наш канал, мы ни от кого не зависим. Грубо айтканда. Айта бер, агитация кыла бер, так что. Ондай да. Ошо мен агитация кылаардан мурун биздин жарандарга айтып кетмекчимин. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, өзүбүздүн ичибизде көрө албагандар аябай көп. Бул биздин каныбызда бар экен. Бизде кечирип коюңуздар, катып айтсам, көпчүлүгүбүз көп нерсени түшүнбөй эле, эки жакты карап мындай баалабастан бир тараптуу эле нерсени көрүп туруп эле айтып береткенбиз да. Ошондой болбош себеп так маалыматты билип туруп, анан партияларды карап, окуп, көрүп, анан кийин добуш берсеңиздер. Мен Кудайга шүгүр мына 24 саясий партиянын ичинен баарын окуп, мына ишенбесеңер мен айтып берем, кайсы саясий партиялар бар, кимдер бар, баарын билем, Кудайга шүгүр. Окуп билем да, мен үчүн мекен Кыргызстаным кызыктуу, мен үчүн ал керек да. Ошол себеп мен өзүм окуп, карап, ошону байкап, анан кийин добушум бердим да. Ошо мен Кудай буйрса, ошо номер 3 азыр 3 экен. Биздин эл саясий партиясы, орусча айтканда наш народ, колдойм Кудай буйрса. Мен ошондой эле көптөгөн жанагы жаштар, активисттер, мекенин ойлогон, элин ойлогон кыргыз жигиттерин чакырмакчымын. Мен ошо бека айтты деп эле колдой бербестен, өзүңүздөр ичине ачып программаларын окугула, платформасын окуп болом. Платформа бересиң, бир жерде платформа, бир жерде программа экен да. Платформасын окуңуздар, карап көрүңүздөр. Жагат. Кандидаттардын списогин карап көрүлө, бүт жаштар. Мурда саясатка аралашпаган жаштар жалаң ошол жерде чогулган деп ойлойм мен. Бир дагы мындай мурда саясатка аралашып, бир скандалдарда байкалып жүргөн саясатчы жок ал жерде. Башка көптөгөн, мен ачык айтканда башка көптөгөн партияларды көрүп атам. Кайсы жерде кимдин баласы, кимдин небереси, кимдин чөбөрөсү иштеп жүргөнүн, бүт эле баягы эле чоңдор, бүт эле баягы депутат эмес, депутаттардын балдары, неберелери ачык айтканда. Эң сага бергим келе турган суроо, мисалы, азыр бул жакта иштеп жүрөбүз, бул жакта баарыбыз эле мигрантпыз. Алдыга койгон максатың кандай? Алдыга Кыргызстанга барып, кайсы жумуш менен алек болсом, же бир бизнес кылсамбы, же кайра сен да бир политикага киремби деп ойлоп жүрөсүңбү? Алмаз Аскаровичтер менен мамилең кандай? Балким сен күнүгө ал менен чалышып турасың, ошон үчүн аны агитация кылып аткандарсың. Мисалы да, элдер көрүп ошентип ойлойт баары элечи. Биздин оюбуз эч качан мындай напрямую мындай жакшы жагын ойлобойбуз, биз башка мындай подковыркасын издейбиз да, дайымачы кыргыздар. Ошон үчүн ачык азыр айтып койгон деген да. Мен Аскар Алмазовичти мындай бетме бет тааныбайм. Мен аны качан тааныдым? Ал волонтерлык кылып, андан сырткары көптөгөн жакшы жумуштар кылган. Ошо социалдык тармактан көрүп жүрүп эле тааныдым. Анан мен да бир-эки видеом көргөн экен. Бир-эки парламент боюнча, президенттик башкаруулар боюнча маалымат айтканда, анан жазышып калдык. Эч кандай живой көргөн эмесмин, чалышпайбыз эле. Чалышпайбыз ошо. Жөн жазышабыз да. Ошо бир-эки жолу ошо неме кылып чакырып жазгандан анан көрдүм да, биз мындай айтканда жакын деле эмеспиз. Мына сиз менен деле да, мындай айтканда бүгүн көрдүк ошо. Сиз мен даже сиз мага жакыраак болуп калдыңыз, себебинен мен сизди көрүп атам да. Аскар Алмазовичти көргөн эмесмин. Бирок иштеген ишинен, кылган жумушунан, аракетинен мен байкап атам да, жакшы адам. Сүйлөгөндөн адамдын өзүнө эмес сүйлөгөн кара дейт го. Ошону карап неме кылдым. Анан мындай эч кандай түзмө-түз таанышта эмеспиз. Жакшы. Анан өткөндө Садыр Нуркожоевич Москвага келди. Кыргызстандан шайланып
Москвага келип өзүнүн мекендештери менен жолугуп суроо жооп кылып, ошондо мен билем сен да баргансың, суроо бере турган адамдардын тизмесинде болуп, 7-чи болуп, бирок сага убакыт жетпей калып сурооңду бере албай калгансың. Азыр учурдан пайдаланып, мисалы, эмне деп суроо берейин дедиң эле сен. Эмне сен ошо кайсы сурооңо жооп беришти кааладың эле ошондо? Ошол Садыр Нуркожоевич келген күнү боюнча айтып коеюн. Садыр Нуркожоевичке мага чейин суроо берген мындай эжелерибиз, апаларыбыз, мындай айтканда аталарыбыз деп коеюн, чоң кишилер экен. Бизге кыска нуска сурооңор бериле 2 мүнөт деген да. Өкүнүчкө карай 2 сааттан суроону берип турбаштым да. Ырдап негизинен Садыр Нуркожоевич чыгып туруп эле бүткүл суроолорго уже жооп берип койгон болчу. Негизинен алар бере турган суроого жооп берилген эле. Бирок өкүнүчкө карай менин суроомо жооп келбей калган эле. Менде 2 эле суроом бар эле. Биринчиси бул жалпыга маалыматтоо каражаттары. Мындай айтканда средства массовой информации, которые выдают ложную информацию деп коет го, мындай туура эмес берген маалыматтары, массалык маалымат каражаттары бул элге иштеш керек да. Алар өздөрү жеке кызыкчылык иштеп, элдерге туура эмес маалымат берип, элдин оюн экиге бөлүп, ошол себеп Кыргызстан ичинде ички көйгөйлөр пайда болуп, өз ара ызы чуу болуп аткан себеби Кыргызстан өнүкпөй жатат да, мындай айтканда ача. Аны биз сырттан көрүп турабыз да, мына биз Москвадагылар ошо Кыргызстан ичинде эмне болуп атканын биз көрүп атабыз да. Кудайга шүкүр. Ошол менен кандай күрөшүүлөр болот деген суроом бар эле. Бул бир массалык маалымат каражаттары менен кандай күрөшүүлөр болот? Бул элге качан туура маалымат берет бизге, же толук кандуу маалымат берет качан депчи? Туура эмес маалымат же толук кандуу маалымат берген болсо, толук кандуу эмес маалыматтар келген болсо, эл түшүнбөй калат да. Ошол себеп ызы чуу болот. Бул бир. Экинчи суроом бул иллюстрация боюнча. Мен өзүм жаш болгон себеби мен иллюстрацияны реформа боюнча суроо берем дегем. Болгандайча мына президенттик шайлоо өткөндө элдер көбү мына 80% элдер өздөрү барып мына шайлады. Мен өзүм чыгып жүрдүм шайлоодочу. Элдер өзү эле акча сураган жок, Кудайга шүгүр. Өздөрү эле келип мындай шайлайбыз ушундай эле келип шайлады да. Ошондой таза шайлоо болушу үчүн азыркы жакында жергиликтүү шаардык шайлоо болуп атпайбы? Ошого ошондой кандай шарттар түзүлөт? Ошондой шарттар түзүлүп береби? Ошондой эле мына Аскар Алмазовичтин партиясы баратат, мына жаштар, жалаң жаштар да ошолорго мындай тоскоолдуктар, бөгөттөр болбойбу деген суроо боюнча болчу да. Анан үчүнчүдөн 2017 жылы Алмазбек Атамбаевтан бир журналист кол саатын сурап алган болчу. Мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз мурунку журналист, мурунку президенттен кол саатын сураган. А мен болсо сиздин кол саатыңыз эмес, мен сизден эркектик, жигиттик, мындай айтканда сөзүңүздү сурайын дегем. Кыргызстанды Кудайым буйрса алдыга көтөрөбүз, өзгөрүп кетпейбиз деген үмүттө ошо сөз бериңиз деген болчумун да. Мен мага кол саат эмне кереги бар эми? Биздин президентибиздин Кыргызстанды өнүктүрсө, алдыга жылдырса, мага ошо эң маанилүү кол саатты мен өзүм деле алгам да. Молодец, баракелде. Мен оюнча бул эң жакшы суроолордун бири болмок. Ошол жакта чындыгы мен дагы көрүп отурдум. Суроону Бекзат айткандай башында келип көп уже заранее жоопторду берип койгондон кийин кайра эле лишь бы суроо бериш үчүнбү, кайра эле ошол эле вопросторду берип убакытты алып коюшкан адамдар да болду тилекке каршы. Эгерде ушундай азыркыдай сеникиндей суроолор болсо, мындай суроо жооп кызыктуу болмокко деп ойлойм да менчи. Мен ишенем, что биздин Кыргызстандагы туугандарыбыз бирөөсү көрүп, бирөөсү бөлүшүп биздин видео менен Садыр Нуркожоевичке жеткирет окшойт. Жеткирет болуш керек деп ишенем да, Кудайым буйруса. Ошо сага чоң рахмат келип бергениңе, достор. Ушу кыска нуска болсо да бир аз маалымат берелик дедик сиздерге. Көрүшкөнчө алыстабай туруңуздар. Аз күндө дагы бир эки материал чыгарабыз сиздерге. Ушу Бекзат экөөбүз көптөгөн ойлор бар, пландар бар. Ошолорду алдан биздин каналдан көрө аласыздар. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Друзья, на улице по Дзержинке невозможно дышать, невозможно смотреть уже все. Молодежь города Бишкек. Биринчи көчөгө чейин барасыңарда bu ошол жерден солго кайрылып. Вот, ребята доставили. Мы сейчас находимся во дворе города Бишкек.
Обстановка в Старопошине очень спокойная сейчас. Колонна, все нормально. Госпитализация деген нәрселерді шеше албасаңар, оттаскивайте, оказывайте первую помощь, все, обратно бежите к другому.